Айыл жергесинде турмуш шарт мал жандыгы менен байланыштуу. Мындан улам сөзсүз түрдө гигиенаны так сактоо керек. Муну балдарга эрте жашта үйрөтүп, өз ден соолугуна кам көрүүнү азыртадан сиңирүү ата-эненин жоопкерчилиги экенин бул иш-чарадан ата-энелер кеңири түшүнгөндүгүн айтышты. Мал туут болуп калат экен, ит менен ойношот балдар, мышык менен көп ойношот. Ошол маалда биз балдарга абдан чоң көңүл бөлүп, колун жуудурушубуз керек экен, оосун жуудуруш керек экен, зумный паста, щетка менен ошолорго жакшылап көңүлүбүздү бурушубуз керек экен. Аталган иш-чара Актан Тыныбек атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде өткөрүлүп, башкы максаты дени сак коомду түзүү жана айыл тургундарын алгачкы медициналык маалымат менен камсыздоо болду. Бул иш-чараны өткөрүүнүн максаты биз балдарга мектеп жашынан ден соолукка кандай камдоору керек, ошол элементарный кол жуунун гигиенасы, тишти кандай алып жүрүш керек, өздүк эрежелерди кандай сакташ керек, мектептеби, коомдук жайларда, үйдөгү, мына ошону түшүндүрүү максатында баягы теоретически алган билимдерин практика жүзүндө айкалыштырып берүү үчүн ата-энелер менен биргеликте КВН сабак уюштурганбыз. Ата-энелер менен дарыгерлердин жолугушуусунда балдардын тиш оорулары, өсүп жетилүүсүндөгү өзгөчө белгилер жана психологиялык абалы тууралуу кенен маалымат айтылды. Көптөгөн жугуштуу ооруларга өбөлгө түзгөн, тишке түшкөн курт, малдын ылаңынан жуккан оору, коркунучтуу оорулар жөнөкөй эрежелерди сактабоодон келип чыгат дешет дарыгерлер. Саламаттык сактоо тарабында жана билим берүү менен чогуу биргеликте атайын иш план бар. Ошо иш план негизинде ошо биздин ошо башталгыч класстардын арасында ошо таза тиштер боюнча, колду жуу боюнча, тамактануу боюнча ошо иш-чараларды ар бир мектептерде өзүнчө атайын мектеп программасына атайын медик мугалимдерге атайын дайындалган. Мисалы, колду жуу боюнча азыр ичек карын оорулары, мителик оорулары да көбөйүп атат жылдан жылга. Анан тамактануунун себеби максаты анткени биздин балдардын тамактануусуна көп көңүл бурушубуз керек экен, анткени аскандуулук көбөйүп атат да. Көбүнчө тиштер ооруйт, таттууну азайтышыбыз керек экен балдар. Андан тышкары ички организмине да зыяндуулуктар болот экен тиш аркылуучу. Ошондуктан тишти туура жууп, туура тамактанып, таттуу нерселерди азайтышыбыз керек экен, пайдалуу нерселерди жешибиз керек экен. Ошо пирамидалар, көп немелерден маалымат ала алдык. Бул иш-чарага даярданып атыпбыз. Бул иш-чара министрлер кабинетинин 2024-жылдагы мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жаштар менен иштөө боюнча өз ара аракеттенүүсүн типтүү тартибин бекитүү жөнүндөгү токтомунун негизинде өткөрүлгөн. Ал өлкөбүздүн бардык облусунун мектептеринде жүргүзүлүүдө. Алина Санкулова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.